митингге атайын катышуучу болуп эле келдим. Себеби келгениmin бирден бир себеби биздин улуттук коопсуздук кызматы мынакей биз билгенден 10 жылдан ашыктан бери ушул Кыргызстандагы адам укуктарын такай бузуп келет да. Канча атайын спецоперациялар өткөзүлөт, атайын кармоолор болот. Анан ушулардын баардыгы эле ушул улуттук коопсуздук кызматы тарабынан аткарылат дагы. Анан алар козгогон кылмыш иш дайым жабык түрүндө болуп, алардын даже соттук сот процесстери да жабык өтөт да. Мынакей башканы алыс кетпейлик. Азыркы кармалып турган 9 саясатчы Бек Турасанов, Бусеттер кармалганы боюнча сот ишине жабык өтүп атат. Эмне аларга күнөөлөрү далилденбеди белгисиз. Баягы 9 террорист деп кармалгандар, Максат Кунакунов жана башкалар болуп кармалгандар 17 жылдан 28 жылга чейин ар кандай ушу жаш эле кыргыздын балдары ар кандай мөөнөт алып кетишти. Алардын иши да кармалган күндөн баштап ушу али секретный кылышып, мамлекеттик сыр катары жабык өткөзүштү. Адвокаттарынан ушундай подписка алып алып, эч жака жарыялабайсыңар, маалымат бербейсиңер деп. Анан бүгүнкү күндө ошо өтө узак мөөнөттөргө камалып атышат. Бирок алардын айтуусу боюнча эч кандай бул ишке тиешеси жок. Мындай кыйноолордон кийин ошо мойнуна алганга айласы болуп атат да. Ал эми Өмүрбек Текебаевдин кармалганына келсек, мен мындай ушу атайын аэропортто показательный кылып, мындай демонстративный кылып, жанындагы күтүп баргандарды кошо кармап, журналисттерди кошо кармаганы бул мага баягы 2010 жылдын 6 апрелинде Атамбаев өзү үйүнөн кармалды эле, ушундай болуп, Текебаев кармалган эле, ошондо эртемен учуп келип Темир Сариевдер кармалган эле. Ошону мага элестетип атат да, кайра элечи бир ошол күнгө кайра баргандай болуп атабыз да. Анан ошонун эмне зарылчылыгы бар эле дейм да. Эгерде Өмүрбек Шеркешевич повестка берсе, атайын чакырса, анан келбей койсо, же болбосо ал качканга аракет кылса, анда ушундай бир күч колдонуп кармаса, анда бир башка болчу. Анан кийин бул чет мамлекеттен учуп келсе эле барып бир террористти, бир кылмышкерди кармагандай эле кармаганы бул эң эле бер жакы дегенде кыргыз элиндеги ушу 25 жылдан берги түптөлүп келе демократияны адам укугун сыйлабаган болуп атат да. Ал эми Өмүрбек Черкешевич жөнүндө айтсак, ал бир фракциянын жетекчиси. Ал мынакей 6-чакыруудагы депутат. Бир жалгыз ушул Өмүрбек Текебаев 6 жолку чакырууда үзгүлтүксүз депутат болуп келаткан киши. Анан Ата Мекен партиясы түптөлгөнүнө дагы 25 жылдан ашык убакыт болуп калды. Ошондон бери бул деген өзү жаштарды тарбиялап, өзүнүн структураларын жер жерлерде жайылтып, мындай демократиянын саясаттагы демократиянын мындай түпкүлүгүн орнотуп келаткан киши да. Эми Кыргызстанга жасаган чоң эле салымдары бар. Бир нече чакыруудагы баягы конституционный кеңеш менен мүчөсү болгон, керек болсо төрагасы болгон, конституцияны жазган киши. Эми эсептей берсек Кыргызстанга мындай салымы чоң эле. Буга ошо өзүнүн мандатына, статусуна жараша кичине мындай бир урмат менен, адам укугун сыйлоо менен, мыйзамды сыйлоо менен мамиле кылганда, балким бүгүн ушунча келип бул жерде турмак эмеспиз да. Бир суроодо Ата Мекен фракциясынын депутаттарына улам эле биринен сала биринен эле кылмыш иши козголуп атат да. Ошондо муну толук түрдө саясий куугунтук деп эсептөөгө болобу? Эми мен муну айтпайын дедим эле, суроо берип атасыңар, айтып коеюн. Ушул Ата Мекен фракциясы жакында эле оппозицияга кетти да. Ага чейин баягы правительственный болуп эле коалиционный большинстводо эле көпчүлүк коалицияда жүргөн да. Эми мен таң калганым, ошол көпчүлүк коалицияда жүргөндө ушул мына 7 жыл мурунку ишти азыр козгоп чыгып атат. Эмне ошондо козгоп атат дейм да. Себеби анда азыркы бийлик менен бир коалицияда болуп, баягы пикирлеш болуп, чогуу саналаш болуп, чайды чогуу ичип, керек болсо сауналарга чогуу барып жүрүп, анан бири-бирин андай ачыкка чыгарган эмес. Бүгүн эмнеге ошончолук зарыл болуп калды? Жалаң Ата Мекен партиясынын мүчөлөрүнө, ошо фракциянын мүчөлөрүнө, ошол Аида Саянова, ошол Эшик Маматов, ошол Текебаев, Чотонов бүт баардыгы Ата Мекен партиясынан болуп атат да. Эмне башка партиялар баары апапакай. Мен айткым келбейт, эгерде күнөөсү болсо мейли жоопко тартышсын. Күнөөсү болсо ошону далилдесин, жоопко тартсын. Бирок ошонун баардыгы баягы процедуранын рамкасы менен болсун. Анан бул оппозицияга кетти деп эле оппозициялык партияны куугунтуктай кабыл алып атам менчи. Саясий куугунтук деп кабыл алып атам.